Сен быйыл студент болдуңбу? Студенттик жашоо бул жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы жашоо. Албетте көйгөйлөр болбой койбойт. Бирок кандай кыйынчылыктар болбосун андан чыгуунун жолу бар. Кел карап көрөбүз. Каякта жашайм? Шаарда батир кымбат, андыктан ижара акысы арзаныраак жатакана ыңгайлуу болот. Окуу жайга да жакын. Бирок орун калбай калышы мүмкүн. Андыктан эртерээк бөлмө ээлеп кой. Кантип тамактанам? Күндө ашканада даяр тамак сатып жегенге түтпөйсүң. Андыктан үйдөн тамак жасаганга көн. Бул ден соолукка да, капчыкка да пайдалуу. Кантип жаңы досторду табам? Тайпалаштарың өзү келип таанышат деп күтпө. Студенттик чаттардан же клубтардан пикирлеш досторду тапса болот. Стресске кабылсам кантем? Уйкунун аздыгы туура эмес тамактануу эс тутумду начарлатып, окууга болгон жөндөмдү төмөндөтөт. Мындай жагдайда тыныгып ал, уйкуну кандыр жана башкалардан жардам суроодон айбыкпа. Кантип окууда өзгөчөлөнө алам? Стэнфорд университетинин изилдөөлөрүнө ылайык тынымсыз келе берген билдирүүлөр ойду бир жерге топтоо жөндөмүн 40% чейин төмөндөтөт. Сабак учурунда сени алагды кылган нерселердин баарын алып сал, ошондо стресс азыраак болот. Кимден жардам сурасам болот? Кураторлор, жогорку курстун студенттери, студенттик чаттар, мунун баары сен үчүн. Бирок эч кимге айткың келбеген суроолоруң болсо, анда ойло чат боту бар экенин унутпа. Бул онлайн кеңешчи сага алгачкы жылдары анонимдүү кеңештерди берип, дайым сага колдоо көрсөтө алат. Университет бул албетте сыноо, бирок бийиктирге кадам дал ушул жактан башталат. Эң негизгиси өзүңдү жоготпо, баары жакшы болот.